Ысык көл облустук милициясы Жети Өгүз районунда 3 жаштагы бала токмоктон каза болгонун билдирди. Ал ооруканага эстен танган абалда жеткирилип чарчап калган. Текшерүү маалында денесинде кан уюлган жерлер аныкталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя 15 майда болгон. Баланы апасы кудачасына калтырып, Орусияга иштегени кеткен. Наристени сабаган деген шек менен 33 жаштагы келин кармалды. Факты жоруктар кодексинин 65-беренеси токмоктоо менен иликтенүүдө. 2 айга камакка алынган аял баланын талмасы кармап, тепкичтен кулап кеткенин айткан. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы маалыматтарга ылайык наристенин баш сөөгү жабыркаган. Шектүү көз жумганына байланыштуу 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча иш токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирди. Буга чейин өз жанын кыйган Замирбек Теңизбаевке адам урдоо, киши өлтүрүү, зордуктоо боюнча сыртынан айып тагылганы маалымдалган. Канатбекованын үй бүлөсүнүн адвокаты Нурбек Туктакунов сот 27 майда саат 9:00 белгиленгенин билдирди. Анын айтымында ал күнү урдоого шектелип кармалгандардын соту болот. Туктакунов ошондой эле адам боюнча иш токтотулганын кошумчалаган. Мындан тышкары УКМК тарабынан айрым милиция кызматкерлерине карата жазык кодексинин 331-беренеси шалакылык боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен иниси Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков кадыр баркты коргоо арызы менен Аламөдөн райондук сотуна кайрылышты. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы Байыш Байгазинов кабарлады. Бул иш жарандык тартипте Аламөдөн райондук сотуна кечээ 25 майда келип түштү. Азыр каттоого алып, соттук отурумдун күнүн белгилөө процедурасы жүрүп жатат. Ушул жуманын аягында же кийинки жумада сот кайсы күнгө коюлганы, кимдер катышаары билинет. Жээнбековдор Мелис Аспековдун айткан маалыматтарына байланыштуу кадыр баркына доо кеткенин билдиришип, аларды коргоо арызы менен кайрылышты. Айрым массалык маалымат каражаттары Жээнбековдор 1 миллион сом талап кылып жатканын жазып чыгышты. Байгазинов арыз жаңы келип, каттоо баскычынан өтүп жаткандыктан доонун суммасы такталып жатканын кабарлады. Жээнбековдор Мелис Аспековдун Садыр Жапаровго шайлоо өнөктүгү үчүн 10 миллион сом доллар бергени тууралуу айткан маалыматын төгүндөөнү талап кылышууда. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Фейсбуктагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн 10 миллион доллар алганы тууралуу билдирүү жазган. Алымдар кеңешинин 7-чакырылышынын мүчөлүгүнө талапкерлерди тандоо конкурсу айрым мамлекеттик кызматтын өкүлдөрүнүн түздөн-түз кийлигишүүсү менен өтпөй калды. Бул тууралуу Алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын төрагасы Абдиманап Масалиевдин президент Садыр Жапаровго жолдогон кайрылуусунда айтылат. Конкурстун талапкерлери өлкөнүн бардык облустарынан келген. Бирок сынак ушуну менен экинчи жолу токтотулду. Алымдар кеңеши мындай абалда 29 майдагы курултайда убагында өтпөй калуу коркунучу бар эскертет. Мамлекеттик мекеменин өкүлдөрү пандемиялык абал боюнча Бишкек шаардык санэпид мекемесинин мурунку чектөөлөрдү күчүндө калтыруу боюнча чечимин жүйө кылышууда, деп айтылат кайрылууда. Алымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын төрагасы Абдиманап Масалиев президенттен муфтияттын айланасындагы көйгөйлөргө көңүл буруп, курултайга байланыштуу коопсуздук чараларын түзүүнү өтүнгөн. Кытайдын Sinopharm вакцинасын алып келүү маселеси чечилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Эске салсак, Кытай мартта Кыргызстанга 150 000 доза Sinopharm вакцинасын гуманитардык жардам катары жиберген. Андан кийин майдын ортосунда аталган мамлекет дагы 150 000 доза бекер бере турганы маалым болгон. Кийинчерээк Кыргызстан ал вакцинаны алып келүүгө акча издеп жатканы айтылган. Бейшеналиев бул көйгөй чечилгенин, эми кыргыз тарап Кытайдын кайсы шаарынан алып кетүү керек боюнча кабарды күтүп жатканын айтты. Аталган вакцина менен Кыргызстанда эмдөө 29 апрелден тарта жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, донорлор дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тизмесине кирген вакциналардын бирин сатып алуу үчүн 20 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул каражатка кошумча Sinopharm препаратын алуу пландалып жатат. Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын өлкө башчысы Садыр Жапаровдон уу коргошун тууралуу өзү сурады.
Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында лидерлер бул теманы 24 май күнү Сочи шаарында жолукканда козгошкон. Владимир Владимирович өзү сурап, Садыр Нуркожоевич уу коргошун айрым адамдарга жардам берерин айтып берди. Путиндин кызыкчылыгынын себеби бул каражат Россияда дагы айрым ооруларга дары катары колдонулат, деди Бейшеналиев. Министр кошумчалагандай, уу коргошунду мурда колдонгон россиялык окумуштуулар менен анын касиетин талкуулап, коронавируска каршы каражат катары биргеликте изилдеп көрүү мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Россиянын профессорлору менен сүйлөшүп жатканыбыздын себеби бизде лабораториялар жок. Президенттердин жолугушуусунда биргеликте изилдөө боюнча сөз болгон жок. Болгону Путин уу коргошун тууралуу суроо берди, деди министр. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду жетиген эл аралык лагери 27 майдан 6-июнга чейин Ысык көлдө 10 күндүк эс алуу уюштурууда. Ага Баткендеги чегара чырынан жабыркаган 70 бала, 20 аял мугалим бар. 9 жаштан 17 жашка чейинки балдар Ысык көлдөгү өзгөрүү шамалы аттуу лагерде эс алат. Иш-чаранын максаты чегарада жашап иштеген аял мугалимдер менен балдарга арт-терапия, психологиялык кеңештер менен психологиялык жардам көрсөтүү. Эс алуу маалында байыркы петроглифтер жайгашкан ачык асман алдындагы музейге, рух ордоо маданий борборуна акысыз экскурсиялар уюштурулат. 28, 29, 30 апрелдеги жана 1-майдагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. 180ден ашуун адам жараат алды. 100дөн ашык турак жай, имараттар талкаланып өрттөлдү.